Могу жаңа алган плитка кече эле түтүп атат, муну иштете албай атам. 5 мүнөттөн бери могу түтүп атат. Өчүрүп атам, мына болду. Надо обменять. Урматтуу Facebook'тагы достор, мен кече ошо Facebook'ка жарыяладым эле. Бизде ошо Бишкекте абдан абройлуу Технодом деген бир соода борбору бар. Барсаң ичи коюуна кирип, кичине ойлонгонго убакыт бербей, жанталашып атып сатат, укатты. Жакшынакай жылуу жумшак узатат. Анан мына мен моундай плитка сатып алгам. Анан кийин убактым болбой жүрүп, могу суббота иштетип көрөйүнчү, тамак бышырайынчы деп ушу плиткага тамак жасаганда түтөп турду алган бир жарым саат. Анан кой бул усулуп кетпесин деп өчүрүп коюп, анан кече кайра тамак жасап көрөйүн деп иштетсем, ошо жумуртканы куурганда ошо 1 саатта бышты да. Анан кече ошо Технодомго бардым, алган жериме барып, мына гарантиялык талонду көргүзүп, китебин көрсөтүп, чектерди көрсөтсөм, мен ошо Facebook'ка жарыялап деле чыкпайт болчумун. Булардын адамга кылган мамилеси мага жаккан жок. Жакшы келипсиз, жакшы бара бериңиз, сизге байланышат, чечип беребиз деп койгон ордуна билбейбиз, эмне кылсаң ошо кыл дегендей тетяктай бир диагностика кылган орган бар, ошого барып жолук. Ал бүгүн иштейби, билбейбиз деп бир телефон бердик, алар албайт. Чоң ушундай үлкөн магазин ар бир клиентти өзүнө тартып, жакшы мамиле кылып койгон ордуна монтип эшек суу кечкенден билгенин кыл дегендей туура эмес экен да. Ошон үчүн мен кече жазып чыктым Facebook'ка. Мына ошо кече Facebook'ка жаздым эле. Мына берде бир Айсулуу Кушматова деген дагы айым жазып атат. Ушундай плитка алганбыз, алмаштыралы деп барсак, булар да ошентип нари берип жумшашкандан булар уже айда жок, отуруп калышкан үйдө. Могу жерде дагы бир эже жазып атат. Мен да алып 2-3 жолу алмаштырып атып ушундай болду деп. Могу жерде отзывдар болуп атат, комментарийлер. Алдан ошо көп эле затты чеккендер бар экен да, ушу Технодом деген соода борборунда. Анан муну Аларча деген чоң магазинде, муну Түштүк магистрал Белинский менен кездешкен жер, ошол жерден алгам. Мына эми 3 күндөн бери ысык табак жебей, ушу плитканын айынан, Технодомдун айынан отурабыз ушундай. Сухой тамак жеп дегендей. Анан мен ушу кардарлардын укугун коргой турган органдарга, уюмдарга кайрылам, чара көрүп, ушу Технодом соода борборуна. Мага окшогон кадрлар ушу меникиндей ситуацияга түшүп калганда, Технодом өзү чалып, тездетип, алмаштырып, же болбосо акчасын бергендей кылып бир текшерүү уюштурсаңыздар. Укук коргоо органдарына да кайрылам. Мындай билинмеген менен бул кичинекей маселе көрүнөт, бирок бул мына мен өзүм сөзүп атам, чоң эле маселе экен. Бар билгеним бул деп койгон. Анан монтип 2 күндөн бери ысык тамак жебей, плитканы карап отуруп калган, бул чоң маселе экен. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.